Дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жаткан бул окуучулар Ош шаарындагы номер 54-орто мектептин 7-9 классынын окуучулары. Алар мектептеги окууканада чыккан жытка ууланып, ооруканага бүгүн саат 11 чамасында түшкөн. Аларга дарыгерлер алгачкы жардам көрсөтүштү. Кийин биология сабагын өткөнүбүздө дагы катык болуп, ушундай окуучулардын айтымында жыттан баштары ооруп жатканын классташтар бири-бирине айтып отурушкан. Бирок мугалим эч нерседен шек санабай сабагын уланта берген. Ачык турган эшиктен жанаша жайгашкан окууканага да жыт жетип, анда окуп жаткан 7-класстын окуучулары да жабыркаган. Хийланып кеткенде биринчи bir окуучубуз сугуштан кетип калды. Кийин өзүбүз хаммамыз сугуштубуздан yo'qotib коюп, шыкка келди. Эчекебизде барыгы. Эмне жыт экенин билбейм. Азырча эч ким билбейт экен да. Бир велосипедке окшош жыт келип кетти. Класстан ошондон кийин бардыгыбыз ооруп, ушундай болду да. Жыт келе баштады. Кийин биология сабагын өткөнүбүздө жыт дагы катык болуп, ушундай болуп, бардык бир кызды куштан кетип калай деди. Ушундан кийин уша кыз чыгып кеткенден кийин завучубуз кирип бардыксы сыртка чыгарды. Ошондон кийин бирден куштан кете баштады. Ооруканага жалпы 16 окуучу түштү. Дарыгерлердин айтымында баарын абалы жакшы. Аларга дары-дармектер берилип, убагында жардам көрсөтүлдү. Бейтаптардын абалы менен шаар мэри да кабар алды. Бир аз жыты бар экен дейт, азыр текшерилип аттыр. Мен ойлойм, бул жерде бир катуу оор жаракат алып кеткен эч кандай неме жок да. Анан эми кыздар, балдар бирин-бири көрүп, өздөрүнчө чочулашып, паника кылып жаман болдук деди. Биз эми бардыгын бул жерде регистрация кылып, 18-ине история ачып, колубуздан келген жардамдардын баарын берип, мына азыр жакшынакай болуп сүйлөшүп отурушат. Бир 5-10 мүнөттүн ичинде ата-энесине кошуп берип, үйлөрүнө жөнөтөбүз. Окуя болгондон көп өтпөй эле күч түзүмдөрү тарабынан уулуу зат мектептин ажатканасынан табылды. Айтымдарында окуучулар кадимки полиэтилен баштыгына куюлган клейден ууланган. Бул окуя боюнча 3 окуучуга тергөө иштери жүрүп жатат. Бизге маалымат түштү, сообщение ушу балдар ууланып калды деп. Ошо боюнча тергөө тобу чыкты 54 мектепке. 54 мектепке чыкканда ушу бир белгисиз заттан балдар ууланды деди. Анан териштирүү кезинде бир балдар ошо окуучулар туалетке таштады деди. Анан барып туалеттин ичинен ушуну алып чыктык. Алып чыгып аныктадык. Биринчи жыттанып көргөн клей жыт келди да. Эми азыр дополнительный иштер жүрүп атат. Ууланган балдардын айтымында клейди ким алып келгени аларга белгисиз. Буга чейин окуучулар арасында мындай жорукка барган балдар болгон. Эми тиешелүү адистер тарабынан ар бир окуучу атайын текшерүүдөн өтүүсү мүмкүн. Белгилей кетсек, түштүк кааладагы мектептердин арасында массалык уулануу биринчи жолу катталды. Полиэтилен баштыгына салынган клей кандай жол менен мектепке табылганы боюнча Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да өз алдынча текшерүү жүргүзө тургандыгын билдирди. Феруза Ашымбаева, Элбарсын Турдубек уулу, жаңылыктар.